кандайдыр бир сын пикирлер айтылып жатат бүгүнкү күнгө чейин. Биз бардык материалдын баарын ошо тиешелүү органдарга берип, бүгүнкү күндө ошо тиешелүү органдар териштирип атат да. Анан жанагы интернеттен чыгып аткан паспорттун баары бул мамлекеттик каттоо кызматынан жазалбагандыгы аныкталып атат. Бул баягы бөлөк жактан жазалган жазалма паспорттор болуп чыгып атат. Аны кантип аныктадыңыздар Кыргызстанда жазалбагандыгын? Себеби бүткүл дүйнөлүк басма сөз булар Кыргызстандын гражданы деп атат да. Кыргызстан эл аралык коомчулуктун астында фабрика болуп калды да, террористтер үчүн паспорт баскан. Бул Кыргызстандын эл аралык беделине чоң кедергисин тийгизип атат. Мен өкмөттүн өкүлүнө сунуштар элем. Бизде азыр жасалма паспорт жасаган юридикалык тарап же адам жасалма аттестат, жасалма метрика жасалгандай эле жазалат да. Биз ошо жазаны күчөтпөйлүбү? Себеби жасалма удостоверение жасасаң, ошол окуу жайдын беделине доо кетет. Жасалма паспорт жасасаң, мамлекеттин беделине доо кетип атпайбы? Биз ошол кылмыштыкты күчөтпөйлүбү? Экинчи, эгерде жана жаңы фирма боюнча АКСке качан тапшырылды? Ким тарабынан тапшырылды иштер? Биз мамлекеттик каттоо кызматы тендерде баягы утуучусун комиссия аныктап бердик. Андан кийин независимый аудиторду текшерди. Андан кийин арыз түшүп, ошо бизди сатып алуу департаментине кайрылган, ошо тендерге катышкандар. Ошо департаменттен АКС менен бүгүнкү күндө ошо прокуратурага териштирүү жүрүп атат бүгүнкү күндө. Мыйзамдуулугун териштирүүткөндөн дагы жолго кайтып көрбөйсүңүз. Териштирүү жакшы. Анан бир нерсе айткан, ушу паспорттор боюнча маселени көтөрүп кеттиңиз да, мурунку баягы 2006 жылдагы үлгүдөгү паспорттарыбыз албетте абдан баягы защищенный элементтери аз болгон үчүн көп жазалып кеткенге жол берилип калыптыр. Бүгүнкү күндө биз 2017 жылдан баштап ID картты, биометрикалык паспорттарды берип баштадык. Бүгүнкү күнү мен ойлойм, бул паспорттарды жазууга эч кандай мүмкүнчүлүк жок. Рахмат. Тынчтык ырайым иштесиз.